Мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 150 000 сом берилди. Урбаев Мыктыбек Сулаймановичке. Жалал-Абад облусунда 2026 башынан бери жол кырсыгына кабылган 19 жаранга 2 миллион 606 909 сом төлөнүп берилди. Алардын баары автоунааларына милдеттүү камсыздандыруу полисин алгандар. Бүгүн 3 мартта Сузак районунда мамлекеттик камсыздандыруу уюму 3 айдоочуга 150 000 сомдон жалпы 450 000 сом өлчөмүндөгү камсыздандыруу төлөмүнүн сертификаттары тапшырылды. Биз 2025-жылы ушул машиналарыбызды эмеден өткөздүк эле. Страхованный поезддан. Чындык бар экен. Мына кичине кырсык болуп калдык эле. Кырсыгыбызга кичине жардам кылып төлөп беришти. Алла разы болсун. Ишеним бар экен. Ишенип өткүлө бардыңар. Чындык эле. Мына биз алдык, накталай акча алдык. Машинабызды керек жагына жумшап камсыздап алдык. ДТП болуп калып, Ош Бишкек Ош жолунда Каракөлдө. Ошонун эсебинен камсыздандырдык эле 150 000 сом пул берди. Өкмөткө рахмат. Жалпысынан өткөн 2025 Сузак районунда материалдык чыгым менен 92 унаа кырсык катталып, алардын ичинен 3 жаран гана мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан атайын төлөмдөрдү ала алышкан. Тилекке каршы калган 89 жаран унаасына милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган үчүн зыяндын баарын өздөрү жабууга мажбур болушкан. Кырсыкка учрагандардан жыл башынан алганда Сузактан ушул бир үчүнчүсү болуп атат да. Эмесинечи. Негизи көпчүлүгү ушул адамдар камсыздандыруунун пайдалысын түшүнбөй атат бүгүнкү күндө. Кырсыкты баягы башына келгенден кийин гана түшүнүп атат бунун пайдасын. Ага чейин ушул пайдасын түшүнбөй атышат да. Ошол бүгүнкү күндө бир ошол 100%дан 30% Сузак району боюнча өттү да. Кырсыктан сыртка болуңуздар. Мындай нерсе ошо кайталанбасын. Маалым болгондой, айдоочуларга ОСАГО полисин алуу милдеттүү. Эгерде камсыздандыруу полисин албаган учурда айып акчага жыгыласыз. Андыктан жол кыймылынын тескөөчүлөрү коюлган талапты аткарууну эскертүүдө. Айдоочулар милдеттүү түрдө камсыздандыруудан өтүш керек. Эгерде милдеттүү камсыздандыруудан өтпөгөн айдоочулар аныктала турган болсо, укук бузуулар кодексинин негизинде тиешелүү айыппулдар каралган. Буга чейин айтып кеттим, район аймагында 92 учур материалдык чыгым менен жалпысынан катталган жол кырсыктардын саны 118 учур болгон. Эгерде ушул ар бир жараныбыз азыркыдай олтуруп камсыздандыруудан өтүп, тиешелүү төлөмдөрүн төлөп койгон болгондо, ушу биздин жарандарыбыздай болуп, азыркы атуулдардай болуп, тиешелүү төлөмдөрүн алмак. Акыркы эсептөөлөргө ылайык Сузак району боюнча 67 000 тегерегинде автоунаа каттоого алынган. Бүгүнкү күндө алардын 30% гана камсыздандыруу полисин алышкан. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.